Ырчы жеке ишкер Анжелика Кайратова Сабырбек Жумабеков тууралуу пикирин Инстаграм баракчасына билдирди. Сабырбек Жумабеков гений адам, албетте эл баатыры. Аны таанып мүмкүн эмес. Кимдин сөгүнүн көйгөйү болсо эле бир Сабыр байкени издеп чакырабыз. Саламаттык сактоо министри 4-шаардык ооруканадагы операциядан кийин түшкөн лифти алмаштырсын, керебеттин буттары жок кирпичтердин үстүндө жаткан элдин проблемасын чечсин. Жайында союлган жерин ириңдеп, эзилдеп, кондиционерлер жок. Операция бөлмөсүнүн ичин көрүктүрбү? Дарыгерлерди алмаштырбай аларга шарт түзүлүү. Заманбап материалдарды ким алат, ким керектүү каражаттар менен элди камсыздайт. Реаниматологдор жетишсиз. 4-оорукананын ичиндеги болуп жаткан көйгөйлөрдү мен ичинен билем. Керек болсо айтып берем. Болгону ооруканага түшкөн аял бейтаптарга кээ бир процедура жасоого аял дарыгерлерди коесуздар. Алымкадыр Бейшеналиев, сиз жумуштан өзүңүз кетиңиз. Бизди келген инвесторлорго уят кылып, оозуңузга келген сөздөр менен жакында эле бир клиниканын ачылышында эмне деп сүйлөдүңүз? Түрктөргө кыздар тыйып алып төрөй салгыла, булар бай экен деп. Сиздеги патриоттук сезим ошолбу? Андан ары трибунада Сийдиктин чыгышы тууралуу 10 мүнөт жыргап күлүп сүйлөдүңүз. Мен котормочуларга которбогула деп суранып жаттым. Сиздин кандай экениңизди ошол сөздөрүңүздөн кийин түшүндүм. Ажабуз тез арада өз иши мыкты билген саламаттык сактоо министрин добуш топту аркылуу элге тандоого мүмкүнчүлүк берсин деп жазган. Булак аргумент KG. Асель Кадырбекова өлбөчүдө жашайт экенбиз. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев академик Сабырбек Жумабековго карата сын пикиринен кийин академикти колдоп чыккандар да жок эмес. Ырчы Асель Кадырбекова да учурунда Жумабековдун колунан аман калганын айтып, аны колдоо иретинде өз пикирин Инстаграм баракчасына жазып чыкты. 1,5 жылдан бери ден соолугу менен убарамын. Бирок ушуга да Кудайга шүгүр деп, жана ушул адамды бактыма менен дарыгерим болуп калганына чексиз ыраазымын. Өмүрүмдү сактап бутка тургузуп койду. Өлбөчүдө жашайт экенбиз да. Ушундай врачтарды сындырбай, башка өлкөлөргө кетирбей, пайдабыз тийбесе да зыяныбызды тийгизбей койсок мыкты болот деп билдирет. Булак аргумент KG. Урматтуу Facebook колдонуучулар, мен силер менен дагы бөлүшүп коеюн дегем. Мага бул министрдин бирден бир асылганын дагы бир себеби бул киши чыгып алып жалган сөздөрдү айтып, жанагы жаңы имараттын курулушу боюнча бул имарат 500 орундук заманбап жаңы имарат биздин территорияга курулат. Аны Катар мамлекети грант түрдө 20 миллионду грант түрдө бекер, бул кредит эмес, бекер берип атат. Мунун баардыгын биз 2-3 жылдан бери ошо кагаздарыбыз менен жазып отуруп, биздин президентибиздин колдоосу менен ал киши 20 миллион сом бөлүп берип, жанагы проектный сметный стоимостько өзү каржылап жардам берип, проектиси бүтүп, мына ошол февраль айында капсуласы президенттин катышуусу менен салынмак. Мына ошону токтотуп, ошону болдутпайын деп, ошого жолтоо болуп, же болбосо ошого мен дагы өзүм ошого киришим керек деп, бирде баягы биздин центрди жоём дегендин бирден бир себеби дагы ушул болуп эсептелет. Муну дагы сиздер билип коюшуңуздар керек. Ал грант, ал Катар мамлекетинин өкмөтүндө чечилген нерсе. Катар элчиси мага да ачык айткан, муну биз ошол жактан именной Сабырбек Жумабековдун аты бар, кыргыз элине, кыргыз жерине ошону мамлекетке бекер салып беребиз деп атайын келген грантты бул бузуп, бул башка жакка келген, жанагы фонд аркылуу келгенде менен алмаштырып, башка жакка келген деп элдин башын айлантып, жалган нерсени айтып атат. Бул нерсеге сиздер ишенбеңиздер, бул дагы бир жолу биздин министрдин калпычылыгы болуп эсептелет.